бир нерсе кылабыз, муну ичирип, чогуу ичирип туруп, короче, жоготом деген сабап ошо белимди, акыры белимди сындырып туруп, анан терезеден ыргытышканда меничи терезеден суицид кылабыз деп ыргыткан. Башында ошо тиги Боскунчиев уланга тиги прокуратурадан текшерип келдик деп. Мамаң менин богума курай сая албайт, мен эч нерсе кыла албайт. Мен президентский аппаратта таанышым бар. Сен азыр биз менен ичип да алдың, сен спиртной бар сенин ичиңде. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары. Достук айылынын айыл башчысы Турсунбеков Алмаз мырзаны Жан Булак айыл аймагына айыл өкмөтү Боскунчиев улан жана жергиликтүү депутаттардын кеңешчиси төрагасы Акматов Самат мырза жана Жики мырза тарабынан көп кабаттуу имараттын экинчи кабатынан сабалып жыргытылды деген видео Instagram баракчаларга катуу талкуулар түшүп тарады эле. Дал ушул окуяда жабырлануучуга келип, ал акылын билип, окуя кандай болгонун чагылдырып берүү үчүн келип калган чагыбыз. Саламатсызбы, Алмаз мырза? Окуя боюнча баштан аяк айтып берсеңиз, кандай болду, эмне болду? Баштан аяк айтып бергенде биз ушу командировкага Бишкек шаарына келгенбиз. Эми азыр өзүм алым кетип неме болуп атат, кыскачараак айтып бергенге аракет кылам. Толук бирок кыскачараак айтып бергенге аракет кылайын. Биз командировкага келип, жумуштарыбызды бүтүрүп келип отуруп, ошо бир квартира, съемный квартирадан ушул чыр чыгып, чырдын башы мындай башталды да. Айыл өкмөт башчы Боскунчиев уланга телефондон чалуу келип калды. Прокуратурадан текшерүү деп. Анан ошондо эле дал менден сурады. Мамаң фамилиясы ким эле деп. Мамаң фамилиясы ким эле дегенде Аракеева десем, деп туруп эле анан тиги менен сүйлөшүп келип туруп эле койчу ичейин деп эле ичип, ошондон кийин эле көз карашы башкача боло башташты. Булардын ага чейин планы башкача болчу экен. Мени мындай бир нерсе кылабыз, муну ичирип, чогуу ичирип туруп, короче, жоготом деген пландары бар экен. Акматов Самат, Боскунчиев улан экөөнүн. Микини мен ошо күнү ошол жерден тааныдым. Улан Боскунчиевдин иниси болот экен. Тигиз Акматов Саматтын досу болот экен. Анан ошол жерден эле мамаң менин богума курай сая албайт, мен эч нерсе кыла албайт. Мен президентский аппаратта таанышым бар. Айгүл Жапарова менен тууганчылыгым бар. Мен эч кимиңер эч нерсе кыла албайсыңар. Мен сени азыр ушул жерден суицид кылып өлтүрүп туруп, суицид кылып туруп, ичти таптаза кылып, суудан кургак чыгып кетем деди. Деп ошондон кийин чыр башталып, уже үчөлөп мени уже кордой баштады, мазактай баштады. Ар кандай сөздөр менен чаап коет, тээп коет. Койгула деп кетем десем, анан ошол жерден анан сабашты үчөлөп. Сабап ошо белимди, акыры белимди сындырып туруп, анан терезеден ыргытышканда меничи суицид кылып жабабыз деген. Аларды ошол убакта мени сабап аткан убакта мага чалуулар болгон телефонума. Келинчегим чалганда мен булар үчөөнө жалынып атыптырмын. Келинчегим чалганда алынып кетиптир телефонум. Алынып кетип жалынып атыптырмын буларга. Тийбегилечи улан байке, Саматты Саню деп коесуз. Саню, Мики мага тийбей эле койгулачы, мен кетейинчи. Мен эшикти эле ачып койгулачы, квартирадан чыгып эле кетейинчи, кетирип койгулачы деп жалдырап атыптырмын. Анан ошенткенде ал телефон алынып калганын билинип калыптыр, дагы өчүрүп коюшуптур. Анан кайра ошентип мени квартирага камап коюп, кайра 3 жөө ичип отурушуп, анан кайра мага звонок келип калат.
ошол айылдык кеңештин төрагасынын орун басары Куттуксейит Достук айылынын тургуну ал бала дагы. Ал мага чалып калыптыр. Кандай Салмас байке деп учурашкандан эле мен ага Кузя деп коебуз. Кузя мени булар үчөлөп атат, сабап атат, жөндөчү деп ага да аттаныптырмын. Ошенткенде эле тиги Акматов Самат менен телефонду жулуп алып, аркомто барып, тиги Куттуксейит Кузя баары жакшы эле Алмаз тамашалап атат. Баары жакшы эле иштер, шар бүттү, баары сонун бүттү, сонун болуп атат, майрамдап атабыз, бизге андан көрө арак-парак акча которуй дегенде тиги Куттуксейит айтыптыр. Акча которгонго менин азыр эми банкымда жок, бирок азыр такси менен силердин адресиңерге жиберем деп туруп өчүрүп коюптур. Анан ошондон кийин эле кайра кирип келип туруп, сен эмне чалган кишиге эмне арызданып атасың деп туруп эле мени сабап ошол жерден белимди сындырып салышкан да. Мени сындырып туруп анан терезеден суицид кылабыз деп ыргыткан. Башында ошо тиги Боскунчиев уланга тиги прокуратурадан текшерип келдик деп чалгандан кийин эле мамамдын фамилиясын сураган да. Мамаңдын фамилиясы ким деп, Аракеева дегенде эле деп туруп ичип туруп андайын айтты. Менин богума да курай сая албайсыңар силер. Мен чоң кишимин, мен тааныштарым бар, президенттик аппаратта таанышым бар. Жетиген дедиби, жекшен дедиби, ушунусун точно тиги президенттик аппараттан сураштырса, бул жетиген же жекшени точно чыгат да. Ошол жактын тууганы экен. Анан Айгүл Жапарова менен тууганчылыгым бар деди. Ошол чырдан эле мени уже булар уже тиги төрага айыл өкмөттү көзөмөлдөп туруучу орган да. Ооба. Бул көзөмөлдөбөй эле экөө бир болуп алып, ошо бюджеттик акчаларды экөө каалагандай пайдаланып келүүчү да азыркы күнгө чейин. Анан билгим келип турганы сиздер Ошолорду мен билип калганым үчүн булар мени жоготушмак. Мен анткени мамам арыз жазган, ошону сен мамаңа болгон информацияны берип атасың деп мени күнөөлөшкөнү ошол болуп атат да. Анан ошондо эле ачык эле айтты. Сен азыр биз менен ичип да алдың, сен спиртной бар сенин ичиңде. Сени терезеден ыргытып туруп, суицид деп туруп биз кургак чыгабыз. Мен кургак чыгам, мен таанышым бар, танкамын деди. Боскунчиев ошол. Жанакы съемочный квартирада болуп атат да бул окуя. Ал жакка эмне алып барып калдыңыздар? Ал жакты ошол Улан Боскунчиев снимать эткен. Сизди кандай ойдо чакырды эле, эмне деп чакырган? Экөөбүз чогуу келгенбиз да. Улан Боскунчиев экөөбүз чогуу келгенбиз. 30 июль күнү кечинде. Анан мурун кийин Улан Боскунчиев экөөңүздөрдүн ортоңуздарда мисалы пикир келишпестик кандайдыр бир окуялар болгонбу? Кайым айтышуулар балким? Кайым айтышуулар эми иш болгон убакта көп эле болгон. Мурун жыл аягы болгондо бир эме болуп, Боскунчиев Уландын баягы Достук айылына эч кандай бизге Достук айылына эч кандай иш кылбай атасың деген пикир келишпестиктер постоянно эле болот. Биздин айылга эч кандай акча бөлбөйсүң, эч кандай. Анткени биз 2 айылбыз да, Жамбулак, Достук. Жамбулак айыл аймагына караштуу 2 айыл, Жамбулак айылы, Достук айылы. Достук айылынын ат башы ГЭС бар, стратегический объект. Производство, электроэнергияны өндүрөт. Ошол жактан бюджетке 8,5 миллион Жамбулак айыл өкмөтүнө эметет, 2% республиканский кетет, 6,5 миллион таза айыл өкмөттүн бюджетине калат. Анан менин талашым ошол немеден Достук айылына эч кандай мына АТР болгондон бери Достук айылына эч кандай бир дагы проект салбайсыңар деп мен ошол боюнча тиги төрага менен дагы тиги менен урушуп неметип келем. Постоянно кайым айтышуу ошол боюнча болот да меникичи. Мен ошо айылдын айыл башчысымын да. Биздин айылга акча берип койгула, биздин айылга мындай проектти тартып берип койгула, биздин айылга поле салып берип койгула, ФАП салып берип койгула деп баардыгын айтам, бирок алар баардыгын Жамбулакка. Steam грант болобу, кандай гранттар болот, бүт баарын Жамбулакка эме тартышат. Анткени Жамбулактан депутаттары да көп. Улан Боскунчиев ошол жакта жашайт. Биз Достук айылы каралбай келебиз. Негизи АТР боюнча бул 22
2022 жылы башталганда АТР боюнча Жамбулак, Достук, Куланак, Учкун, Сарой 5 айыл биригиш керек эле. Ал бул Улан Боскунчиевдин президенттик аппаратта тааныш аркылуу 2 айылды өзүнчө алып калган. Биз Нарын районунун акими менен Улан Боскунчиев, анан президенттик аппараттагы таанышы үчөө 2 кичинекей айылды 3000 эле калкы бар. 3000 айыл бул республика боюнча эң кичинекей айыл өкмөт. Республика боюнча, Кыргызстан боюнча мындай болбош керек болчу. Бул президенттин дагы жүргүзүп аткан саясатына каршы өздөрүнүн билемдик менен ошол жерди алып калышкан. Улан Боскунчиевке өзүнө атайын бир штат катары алып калган. Турсунбеков Алмасына, Турсунбеков Алмастын эмнеси болосу дедим, мамасы болот десем эле, сиздин уулуңуз бизге аябай оор абалына түштү. Азыр ал акыбалы оор, аркалары сынган, жамбаштары сынган, аябай денелери 4-5 жеринен талкаланган, шыгылып, оор акыбалда срочно операция керек дегенде эле мен аябай жаман болуп эле биз нарында эле барабыз деген боюнча эле анын телефонун ошентип эле жооп бериптирмин. Кайра жанталап шашып эле уулум бар эле биякта, иниси Асылбек. Анан ага чалдым. Ушинтип Алмаз ушундай түшүп калыптыр, ошо врачтын номерин берейин, чалгын дагы баргын дедим. Анан биз сразу жумуштан биздин начальникке чалып эле ушундай мен срочно кетиш керек болду деп жумуштан суранып алып эле биз чыктык бияка. Ага чейин уулум бияктан келип аркы берки жактарын алып барып чыгып операцияга даярдап атышыптыр. Биз саат 5-те келсек эле операцияга кирип кетишиптир. Уулуңузга биринчи жардам ким көрсөткөн экен? Уунан деле бияктан эчтен ары бери өткөндөрбү, ошондой жардам скорыйга чалыныптыр. Анан скорый келип анан алып келишиптир да бияка больницага. Тилер чалбаптырлар коюп эле анан жолдон өткөн, бул мен көргөн жокмун, ошо түшкөн жердин жанында эл баскан тротуар бар экен. Дагы эле ошол жакка түшкөн окшойт. Анан ошол жактан өткөндөр эле чалышыптыр да. Анан Алмаз мырза жогоруда окуяны айтып берип жатканда чалуу келди деди. Чалуу келгенде апамдын фамилиясын сурады. Мен апам фамилиясын айткандан кийин андан кийин мага ошондой кол көтөрүү башталды деди. Бул себеби эмнеде? Себеби мен мына уулум деле жанагындай өзүнүн жумушу аркылуу биз жана Кыдыршаевич айткандай коррупциялык ишке деп баарыбыз эле мына кыргызстандыктар азыр биз жакшы болуп калдык, заман коррупция жолуп атат деп ошого карата биз багыт алып калдык. Анан ошого байланыштуу ушу биздин айыл өкмөтүнүн ишин мен кыскача эле жазгам арызды. Ошо айыл өкмөтүнүн бюджеттик немесин текшерип бериңиздер деп эле бир арыз жазгам. Ошонун арыздын негизинде. Ошондо уулум айтыптыр, ошо как раз сабап атканда айтыптыр. Ошо мамаңдын мен сени ушинтип сабап аз талкалап өлтүрүп туруп сени, мен ошо энеңдин көзүнөн кан агызам дептир. Бир көзүнөн кан, бир көзүнөн жаш агызам дептир. Азыр айтып отурат балам. Аны мен айтат элем, ошо азыркы учурда ошонун ал энеси бар, анын делечи. Улайым эле мен азыр Кудайым бар, ошо Кудайымдын барынан балам ошентип аман калып отурат. Эгер башынан неме болуп калса, эчтеке ушул иш жабылып эле коюнча калмак окшойт. Кудайым барынан аман мындай сүйлөгөнгө жарап болгон окуяны айтып отурат. Ошо энеси бар ал баланын дагы. Ошо энеси дагы ошо мендей болуп сыздап, мен айтам, ошентип сыздап калсын деп эле айтам. Азыр да мен өзүм жаман болуп ошо баламдын ал акыбалынан азыр болгон биздин аракетибиз ошо баламдын басып алтысамын аман болуп айыгып кетишин аракет кылып атабыз, бирок врачтар аны так айткан жок, биз айта албайбыз дейт. Аны эми убактылуу көрөбүз, эгер ушундай балам майып болуп калса эмне болот деп биз сарсаноо ыйлап чыктап ошол жерде отурабыз да. Азыркы учурда абалы кандай? Азыркы учурда аябай эле начар, давлениясы түшүп атат, мына кенеде сүйлөй албай калат, тамагы түшүп начар, белден ылдый кыймылдабайт, зара чыгаруу, заң чыгаруу немелер эчтеке жаны жок, билинбейт, сезилбейт, өзү эле мондай, мына мондай шлангилер менен чыгып атат. Ал акыбалы өтө эле оор. Анан жанагы сабагандар тарабынан мисалы кечирим сурап келүү болдубу? Жок, биз алардын кечирим сураган деле көп маани бербей эле буякта жүрдүк. Анан кечээ күнү ушул палатада биз эшикте турганбыз, анан келинчеги бар эле тамак берип атты эле, ушул комнатада кичине болуп душный болуп кетет экен, анан тамак берип бер деп эшикте отурсак, ал тааныбайбыз да, биз эч кимибизди киришиптир. Анан 5-6 аял келип
4-5 ай келди дейт. Анан ал келинчеги де жаңы эле үйлөнгөн, 2 ай болгон. Ал деле эми бияктын туугандары го деп эле анан кандай балам жакшы болуп калдыңбы деп кирсе эле унчукпай туруп калышыптыр. Анан балам мынтип караганда жанагы айыл өкмөттүн аялын тааныйт экен да. Анан ошо киргенде эле чыккыла дептир. Анан чыккыла дегенде келинчеги тамак берип аткан жеринен чыккыла деп эле анан эшикке чыгарып ийишиптир да. Анан ушул учурда биз ушундай коркуу сезим пайда болуп атат да. Анткени жанагынтип азыр акырына чейин чыгам, мен муну азыр ушундай аман калса дагы аягына чейин чыгам деген кептерди айтылып атыптыр. Ошол жанагы улам бузгунчулук тарабынан. Анан биз азыр коркуп Акматов Самат тарабынан ушулар үчөөлөп ушундай иш жүзүргүп атканбы, бизге жетип, бизге айтышты да, сактык болгула ушундай сөздөр угулуп атат дегенден баарыбыз ушул жерде биз терезенин жанында, биз эшиктин жанында ошо боюнча бир жумадан бери ушул жерде ушинтип охранада турабыз да. Эми кайтарып дагы бирдеме ушуга барган зөөкүрлөр дагы ушу барат деп эле коркуп отурабыз. Ушундай зөөкүрлөргө ошондон бери бир жумадан бери же камакка алынбайт, же эчтеке милиция тарабынан эчтеке иш жок. Териштирүү иштери жүрүп атат. Териштирүү иштери ошол биз келип монтип азыр ушул 6 күнгө чейин эч ким бизге андай бир жолу бир эме кылган жокпуз да. Аяк менен деле азыр эчтеке эндеби кылган жокпуз. Биз азыр жалгыз эле ушу балабыздын ден соолугуна карап аракет кылып атабыз. Болгон нерсесин жаза берсин, болгон жерине кайрылышсын, мен баары бир деп президенттик аппарат жактан тааныш салып туруп, өйдө жак менен баары бул ишти жоюп жаап коем деп атат да. Ошол себептен келбей атышат. Мен бул ишти суицид кылып жабам деп атат. Мен таанышым бар, мен эч ким эчтеке кыла албайт деп атат. Бул жер карапайым адамдардын укугу төбөлөп коюш биздин Кыргызстанда жөн эле экен. Адамды басып жүргөн адамды азыр эле майып кылып туруп, ушинтип майып кылып туруп, ыргытып ишип туруп, таанышың болсо эч кандай сотко да, сот жобуна да тартылбайт экенсиң. Биз сүйүнүп атканбыз. Мына Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенден бери Камчыбек Кыдыршевич ушу улуттук коопсуздуктун башчысына отургандан бери мындай бизге укуктук мамлекет болуп келе атабыз деп сүйүнүп атканыбыз менен, бирок дагы деле бар экен, тазалана элек экенбиз. Айгүл Жапарова менен тууганчылыгы бар болсо, президенттик аппаратта таанышы бар болсо, ал эч кандай ага мыйзам иштебейт экен. Президенттик аппаратта таанышы бар адамдардын бул мыйзам иштебейт экен. Мен буга чейин өзүм да ушул баягы мамлекеттик кызматкер болбосом дагы ошого жакыныраак кызматта иштеп, бизде ушундай мыйзамдуулук орноп келатат деп сүйүнүп келаткам өзүм дагы.